Бул тоодон нары ашып барсак, Нылдынын көлү бар, ошол жакка чейин алып барып атат. Табияттары, бардык табияттары жакшы деп айта алам мен. Баккан киши кордук көрбөйт да, негизи мен ойлойм, жеке оюм. Ат үйгө ырыс калып келет экен. Амансыздарбы? Ат адамдын канаты демекчи, Талас облусуна караштуу Кең Арал айылындагы ат туризми менен таанышмакчыбыз. Келиңиздер, бул жактын өзгөчөлүгүн биргеликте көрөлү. Мен атым Доспаев Карман. 2003-жылы туулган. Ушул айылда, Кең Арал айылында туулуп өскөн, чоңойгон. Биринчи солбут салабыз, өзөңгө көч. Аны көргөзтүрөм. Мындай да солбут салабыз. Могу жалын кармайбыз, же болбосо эрдин кашын кармайбыз. Оңго менен бияктан раскачка кылып туруп, бутту мындай ашырабыз да. Ошо. Башынчы мындайынан Башын кармаганда деген сол кол менен кармайбыз. Желательно если ат азыраак болсо, тынч болбосо, кыскараак кармаган жакшы да, бир кол менен. Бул жакка жергиликтүү адамдар келеби же туристтер дагыбы? Бул жерге азыр көбүнчө жергиликтүү эле адамдар келип атат. Туристтер 1-2 жолу келишти. Пока келелик, Кудай буйруса келет деген үмүттөбүз. Наурат бизден сүйүнүп, үйрөнүп кетишет. Мурда бөлөп конуй туруп эмес, мындай адамдардын үйүнө, монокко барып үйүнөн же өздөрүнүн үйүнөн минип калышып, корккон учурлары болгон адамдар көп келет. Ушинтип коркуп калган деп бизден келип үйрөнүп, коркпой, толук маалымат алып, толук үйрөнүп кетип атат да. Бул аттар жөнүндө айтып берсек, көбүнчө бул аттар азыр 1 азыйдан ашып калган аттар. Бул экөө 1 азый аттар, 4 жаш. Аттарды багуу тартиби болсо, түнкүсүн дойгузабыз буларды. Дегенде күндүзү минилет, анан түнкүсүн жем-чөбүн берип, суусун берип, буттарын карап, эс алдырабыз, түндө эс алат, күндүз минилет. Клиент келип барган күндөрү, ошол күндөрдө күндүз минилбей эс алат. Алымдарыбыз ат жөнүндө көп айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп айткан ат жөнүндө, Куранда келген бул ат. Ат өзү ат баккан киши кордук көрбөйт да, негизи мен ойлойм, жеке оюм. Ат үйгө ырыс калып келет экен. Ошо ат менен жүргөн убактың акыретте суралбайт экен. Атка жем бергениң, суу бергениң, жууп тазалап, астын тазалаганыңа чейин бүт сооп болот экен да. Ат жөнүндө кыргыз эли көп эле билсе керек. Атты баккан адам эч жаңылбайт. Колунда бар болуп турса ат багыш керек. Любой кыргыз адамы. Аттын көп жакшылыктары бар. Аттын үстүндө мингенде өзүңдү эркин сезесиң, күчтүү сезесиң, өзүңдө ишенимдүүлүк алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, балдарыңарга ат мингенди, жаатканды сууга түскөндү үйрөткүлө депчи. Бул да ошолдун бирине кирет. Бул атты илгертен ата-бабаларыбыз машина, унаалар жок убакта колдонуп келген. Илгертен бери биздин заманга чейин, азыркыга чейин колдонуп келет. Бул атты бактап, кордой, асырап багышыбыз керек. Аттын үстүндө тууруп, аттын үстүндө өлөт деп атат го кыргыз. Бул аймактын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Табияттын кайсы жерлери туристтерге өзгөчө жагат? Бул аймактын табияттары, бардык табияттары жакшы деп айта алам мен. Өзгөчө биздин Токойду айта алам. Анткени биздин Токой кенен, чоң. Токой менен аралап бастырганда суу жээктер бар. Токойдун кооз жерлери көп аябай. Анан мындай чыкканда тоолорубуз бар. Тоолордон да 3-4 локация бар, бир эле жагы эмес. Анан мындай ашып барганда Нылды ата деген сай бар, ошол жакка да алып бара алабыз. Мындай түз ашсак Нылды көлү бар. Ошол жактар бар, локация жакшы эле, буюрса көп.